Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Жээнбеков Ханзаданын чакыруусу менен Бириккен Араб Эмирлигине барат. Жолугушуунун жыйынтыгы менен Бишкек шаарында Ислам академиясын куруу боюнча макулдашууга кол коюлмакчы. Президент Сооронбай Жээнбеков үстүбүздөгү жылдын 11-12 декабрь күндөрү расмий сапар менен Бириккен Араб Эмирлигине бара турганын өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковдун айтымында, сапар Абу-Дабинин Мураскер Ханзадасы, БАЭнин куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысынын орун басары Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайдын чакыруусу менен ишке ашмакчы. Жээнбеков Ханзада менен Таржана кеңири чөйрөдө жолугары айтылды. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө саясий, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык багытта эки тараптуу кызматташуу маселелери талкууланат. Жолугушуунун жыйынтыгы менен Бишкек шаарында Ислам академиясын куруу боюнча макулдашууга кол коюлмакчы. Ислам академиясынын түзүү демилгеси Сооронбай Жээнбеков менен Владимир Путиндин Сочидеги сүйлөшүүлөрүнөн кийин пайда болгон. Академия жогорку билим берип, мамлекеттик жана мамлекеттик эмес мекемелер, диний уюмдар үчүн кадрларды даярдоо, квалификацияны жогорулатуу максатын көздөйт, деди Сыдыков. Сапардын алкагында Жээнбеков БАЭнин вице-президенти, премьер-министр Мухаммед бин Рашид Аль Мактум менен жолугушаары пландалган. Мамгаттоонун жетекчиси эмес, талкууга түшкөн унаанын айдоочусу табылды. Буга чейин ак түстөгү Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаанын эреже бузганы боюнча түшүп калган сүрөт соц тармакка жарыяланган. Соңку убакта талкууга түшүп жаткан мамлекеттик номери 01 KG578 Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаанын ээси табылды. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугунун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Ыкчам издөө аракеттеринин натыйжасында эреже бузган айдоочунун өздүгү аныкталып, машинасы айып короого киргизилген. Автоунаанын ээси Бишкек шаарынын 22 жаштагы НТ аттуу тургуну болгон. Ага карата эреже бузуулар кодексинин 121 беренесинин 4-бөлүгү мамлекеттик номерлерди жасалмалоо боюнча протокол толтурулду, деп айтылат маалыматта. Буга чейин соц тармактарга ак түстөгү Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу эреже бузганы боюнча коопсуз шаардын камерасына түшүп калган сүрөтү жарыяланган. Ал машинанын номери жасалма экени айтылып, ошол эле номер бир нече автоунаага тагылганы белгилүү болгон. Айрым жалпыга маалымда каражаттардын айдоочусу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетов экенин, кээ бирлери прокуратура кызматкери болгонун жазышкан. Ал эми ЖКБдан айдоочунун мамлекеттик каттоо кызматында жана прокуратурада такыр иштебегенин билдиришкен. Аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, чогулган материалдар Бишкек ШИИБдин тергөө кызматына өткөрүлдү. Адвокат Атамбаев психиатриялык экспертизадан өтүүдөн баш тартты. Атамбаев менен анын 15 тарапташы соттук психиатриялык экспертизадан өтүшү керек болчу. Алардын бардыгы кой ташта башаламандык уюштуруу жана адамдарды барымтага алуу боюнча айыпталып жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев соттук психиатриялык экспертизадан өтүүдөн баш тартты. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жоошев билдирди. Ооба, баш тартты. Анын баш тартууга укугу бар, деди жактоочу. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина кечээ күнү Атамбаевка комиссия барган айтып, бирок ал экспертизадан өтүүдөн баш тартып койгонун белгиледи. Ал ошондой эле кылмыш процессуалдык кодекси боюнча айыпталуучу экспертизадан өтүүдөн баш тартууга укуктук экенин кошумчалады. Экспертиза жөнүндөгү токтомго 22 октябрда кол коюлуптур. Бирок бизди эч ким кабардар кылган эмес, деди Карамушкина. Эл өкүлү экспертизадан баш тартып коюуга укуктуу болсо дагы өтүп койгонун кошумчалады. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын 7 августунда Кой Таш айылында УКМКнын атайын даярдыктагы аскери Алмазбек Атамбаевди кармоого аракет кылып, бирок ага мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүү ишке ашкан эмес. Эртеси 8 августта укук коргоо органдары кайрадан операция жүргүзүп, Атамбаев багынып берген. Бул ишти иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия түзүлүп, курамына жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү жана коомдук ишмерлер кирген. Салянованын соту 12 декабрда уланмай болду. Жогорку сотто Аида Салянованын лицензия боюнча ишин кароо 12 декабрда уланмай болду. Бүгүн адвокат Рабига Сыдыкова башка сот отурумуна жөнөп жатканына байланыштуу ишти кароону бөлөк күнгө которууну суранды. Сот бул өтүнүчтү канааттандырды. Адвокат өз сөзүндө Салянова лицензиянын мөөнөтүн узартууда кылмыш жасабаганын айтты. Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Пакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген негизинде айыпталган.
Бишкектин Ленин райондук соту 2017-жылы аны 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны ал 3-төгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. Салянова өзү бул иште эч кандай күнөөсү жок экенин айтып келет. 9 декабрда Бишкектин Асаналиев жана Гагарин көчөлөрүнүн кесилишинде ок атылып, автоунаалар жана кишилердин жабыркаганы маалым болгон. Борбор калаада өткөн түнү болгон атышууга тиешеси бар деп шектелип 2 бала кармалды. Бул тууралуу журналисттерге Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев билдирди. Эске салсак, 9 декабрда Бишкектин Асаналиев жана Гагарин көчөлөрүнүн кесилишинде ок атылганы маалымдалып, 4 машина жабыркаганы айтылган. Ишенимдүү булактар анда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жаңжалдаша кетип, 3 киши түрдүү жаракат алганын кабарлаган. Ички иштер министрлиги расмий маалымат таратып, ал жерде балдар чатакташа кеткенин жазды. Жаңжалдашуудан жабыркагандар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү. Кол салгандар Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районунун 24 жаштагы 2 тургуну экен. Алардын жанында Макаров үлгүсүндөгү курал болгон деп айтылат Ички иштер министрликтин билдирүүсүндө. Маалыматка караганда, аталган көчөлөрдүн кесилишинде белгисиз автоунаадагылар Toyota Avensis үлгүсүндөгү машинаны аткылап кетишкен. Кийин жабыркагандар кайралардын артынан кууп, бир нече жолу жол эрежесин бузган. Аягында жол кырсыгына кабылышкан. Бул факты Кыргызстандын жазык кодексинин 39-130 беренесине ылайык кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынды. Жабыркагандар Бишкектеги травматология жана ортопедия илим-изилдөө борборуна жеткирилген. Сурак маалында чатакташкан тараптардын 1,5 жылдан бери бири-бири менен пикирлери келишпей жүргөндүгү белгилүү болгон. Ошто эт сатуу үчүн эшек фермасы түзүлгөнбү? Милициянын жообу. Облустук милиция, ветеринардык органдар, жергиликтүү бийлик жана жеке күзөт ишканасы менен текшерүү иштерин жүргүзүп, миңде эшек багылган ферма бар экени аныкташкан. Ош облустук милиция Мада айылындагы эшек фермасы тууралуу социалдык тармакта тарап жаткан видео эски экенин түшүндүрдү. Белгилей кетсек, учурда мессенджерлерде 500 эшек багылып жаткан ферма тууралуу видео тарап жатат. Аны тарткан киши эшектердин эттери базарларда сатылып жатышы ыктымал деген божомолун билдирген. Облустук милиция, ветеринардык органдар, жергиликтүү бийлик жана жеке күзөт ишканасы менен текшерүү иштерин жүргүзүп, жыйынтыгында чынында эле миңде эшек багылган ферма бар экени аныкталган. Бирок милиция аталган жерде эшек союлуп, эти сатылып жатканы боюнча далил таба алган эмес. Териштирүү учурунда укук коргоо органдары аталган видео 2015-жылы тартылганын аныкташкан. Учурда жалган маалыматтарды ким таратканы иликтенүүдө. Прокуратура экс-мэрлерге 15-20 жыл сурады. Прокурорлор коррупцияга шек саналып жаткан Бишкектин мурдагы мэрлери Албек Ибраимовду 20 жылга, Кубанычбек Кулматовду 15 жылга кесүүнү суранды. Алардан башка 10дон ашык айыпталуучуну 8 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратууну, айрымдарынын кылмыш ишинин мөөнөтүн өткөндүктөн үй камагына калтыруу өтүнүчү берилди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саналаштары Бишкектин мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовдун иши дээрлик аяктап калды. 9 декабрда Бишкектин Ленин райондук сотунда ишти карооланып, мамлекеттик айыптоочу тарап жарыш сөзгө чыкты. Прокурор Максат Абсатаров 10дон ашык кишиге айып тагылган кылмыш ишинде шектүүлөрдүн күнөөлөрү толук аныкталганын айтып, соттук териштирүүдө аларга каршы берилген көрсөтмөлөрдү окуду. Жыйынтыгында соттон экс-мэрлерди, мэриянын мурдагы кызматкерлери жана бул иште шек саналып жаткан жеке компаниянын жетекчилерин 8 жылдан 20 жылга чейин түрмөгө кесүүнү суранды. Урматтуу сот, Ибраимов Албек Сабырбековичти жазык кодексинин 303 беренеси коррупция, 171 беренеси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же төлөмөр болуу, 166 беренеси алдамчылык, 320 беренеси сот адилеттигин же тергөөнү жүзөгө ашырууга байланыштуу коркутуу же зомбулук аракеттерди жасоо, 205 беренеси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу менен күнөөлүү деп таап, мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга эркинен ажыратууну жана 3 жылга чейин мамлекеттик кызматты ээлөөгө тыюу салууну суранам. Кулматов Кубанычбек Кеңешевичти жазык кодексинин 319 беренеси коррупция менен күнөөлүү деп таап, мүлкүн конфискациялоо менен 15 жылга кесүүнү жана 3 жылга чейин мамлекеттик кызматты ээлөөгө тыюу салууну өтүнөм, деди Абсатаров. Мамлекеттик айыптоочулар андан тышкары Бишкектин мурдагы вице-мэри Ринат Макеновду, Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын жетекчиси Аскат Төлөбердиевди, андан тышкары Урмат Мырзакановду, Дмитрий Яковлевди, Бакыт Турсунбековду жана Азамат Гүлжигитовду 8 жылдан түрмөгө кесүүнү жана мүлкүн мамлекетке алууну сурады. Ошондой эле мэриянын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгынын мурунку башчысы Сталбек Өмүркановду, Айкөл курулуш компаниясынын жетекчиси Сейитканалиевди, Альта Групп
компаниясынын башчысы Кубат Шаршикеевди 15 жылдан эркинен ажыратууну өтүнүштү. Тергөөнүн маалыматына караганда, аталгандар Албек Ибраимов мэр болуп турган 2016-жылдары жалпы аянты 18 гектар жерди түзгөн 41 жер тилкесин мыйзамсыз жана мамлекетке пайда алып келбеген шартта ижарага берүү тиешеси бар.